Насаат KG тартуулайт. Устаз Абдишукур Ажы Нарматов. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Алам жаратқан Аллах Таала мақтаулар, пайғамбарға дуа саламдардан кейін урматты мұсылман бір туған Аллах Таала кереметті Құранда өзінің барлығына бірлігіне иман келтірген бендерлерді қайырлы бұндай дейді: Я айюхаллазина аману тақуллах вал танзур нафсун ма қаддамат лиғад ваттақуллах инналлаха хабирун бима таъмалун. О Алланың барлығына бірлігіне иман келтірген бенделер, өзіңер иман келтіріп шенген Алладан қорқып, әрбір нафс, әрбір жан ертең ақырет үшін емне амал қылғаныңарға назар таштағыла. Алладан қорқыла, Аллах бардық ішіңерден хабардар. Урматты мұсылман бір туған Аллах Тааланың берген ниматтары, тартулаған белектер өте көп. Анын чегіне жетпейбіз. Аллах Құранда берген ниматтарына шүгір қылсақ, ашықша қылып, еселеп, зияда қылып беруіне ода береді. Ла ин шакартум ла азиданнакум. Егер берген несеге шүгір қылсаңар, ла азиданнакум, зияда қылып, еселеп беремін. Ва ин кафартум инна азаби ла шадид. Егер берген несеге шүгір қылбасаңар, нанкөр болсаңар, анда сілерге қатты азабым бар дейді. Урматты мұсылман бір туғаным, біздің денебіз, ден солығыз аманат, Алланың берген тартулаған ниматы. Аны арам жолға іштетпеген. Урматты мұсылман бір туған, сенің ден солығың Аллах тартулаған, алты саның аман болса, күнә жолға іштетпеген. Қолдарың нимат, арам нәрсе қармауа. Бұттарың Аллах берген нимат, қаншалағандар басалбайды. Аллах тыю салған жолға баспағын. Көзің нимат, Аллах харам қылған нәрсеге қарабағын. Құлағың нимат, Аллах Таала тыю салған нәрселерді ұқпағын. Тілің Аллах берген чоң белек нимат. Тілің менен ғибат, ушақ, арам, қарғыш, ақарат нәрселерді сөйлебегін. Алладан қорқын, мұсылман бір туғаным. Аллах тілді бергенде, бенделеріне берген ниматын естетіп мұндай дейді: Әлем нәжәлләху айнайын ва лисанан ва шафатайын. Ол бендеге екі көз, ерін, тіл бербедім бе дейді. Неге шүгір қылбайсың? Өткен жұмада айттым, ақсақал, 80-ге кірген ақсақал. Ооруханада көзін операция қылып шығар кезінде доктор қанша дарылардың операциясын ақшасын жазып берген, парақты қолына қарматады. 80-нен артып қалған, ашып қалған ақсақал қарап, ботадай боздап үйлайды. Ал жерде операцияның ақысы бар. Дарылардың, дәрі-дәрмектің үйге барғанда қарсы дарыларды алыш керек, барын суммасы ақшасы жазылып тұрады. Дәрігер: ата, үйдемің, ақшаңыз жоқ бұ? Біраз скидка қылайын ба? Арзандатайын ба? Жоқ, аға, илаған жоқпын балам. Бере тұрған ақшам бар. Аллах Таала 80 жыл көз берді, бір тиын сұраған жоқ. Сен ауруханаңда 10 күн жаттың, жазған дарылардың аттарын қара. Жазған ақшалардың санын қара, суммасын қара. Аллах Таала 80 жыл берген көзімі бір тиын бір жолы сұраған жоқ. Же ай сайын электр энергиясыға, же газға келгенде бір фатура, бір квитанция келген жоқ. Сен дарханаңда 10 күн жазғанда ұшыл жазған сумманы қара дейді. Мен бенде шүгір қылбаппын дейді. Ошоға илап жатамын дейді. Урматты мұсылман бір туған, тілің қандай нимат. Муаз ибн Жабал деген сахаба, пайғамбарымыздың ұлы сахабаларындай дейді: Я наби Аллах, ва инна ламуахазун бима натакаллам бих. Біз сөйлеген өзге де азап қалынамыз ба? Сөйлегенге де жауап береміз бе қияматта деді. Қала сакилатка уммук. Пайғамбар: енең сені жоғалтқыр ақылы жоқ деді. Енең сені жоғалтсын деген, жаның алсын деген сөз. Пайғамбар еркелетіп: Я Муаз, وهل يكب الناس في نار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم.
Bilbeysinmi? Adamlar tumşuğu menen je başı menen dozokko түшүүдүн себеби tilinin kızmatı dedi. Oşo tilden ketет dedi. Oşo til menen bolgon günölөрдүн себеби менен адамдар başı menen же tumşuğu menen dozокко түшүшүн билбейсиңби dedi. Oşo tildin kesebetinden болот dedi. Урматтуу мусулман бир тууган. Пайгамбар алейхиссалам имам Бухари риваят кылган сахих хадисте мындай дейт. Sibabul muslim fusuq. Musulmanды sökkөндүк, musulmanга акарат айтуу бул фасыктык, динсиздик. Дининде бекем болсоң, кебирлер таза динчил болуп көрүнөт. Машалла формасы да келишкен. Өтө кыйын болуп көрүнөт, а башкалардын алдынан сөгүнөт. Эгер бир мусулмандын артынан сөккөндүк, ал дининде бекем эмессиң, дининде тайкысың, фасыксың деген сөз. Бул менин сөзүм эмес, пайгамбардын хадиси. Эгер өзүңдү динчил сезсең, динде бекеммин десең, иманың бекем болсо, бир мусулмандын артынан акарат айтпагын. Урматтуу мусулман бир тууган, таң калыштуу нерсе, мусулмандар алхамдулилlah, бирөөдүн акыны жегенден сактанат, зинадан сактанат, арак ичкенден сактанат, кан төгүүдөн сактанат, бирөөдүн жерин басып алган, бирок ошону менен тең болгон гыйбат, ушак деген күнөөлөрдү аткарат. Жалгандан күбөлүк өткөн бул жеңил сынайт. Пайгамбар айтат мындай, көңүл буруңуздар, дагы бир хадис. Sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufr. Мусулманды сөккөндүк динсиздик, мусулмандын канын төгүп өлтүрүү ал кафирлык дейт. Имам Бухари риваят кылган хадис. Мен кээ бир кыйындарга айтып коюп атам да ким риваят кылганын. Чумуртканан кырыздап достоверение экен деп чыгат. Имам Бухари дагы риваят кылган: "Ла ярми ражул ражулан бил фусук." Bir musulman эки musulmanды фасык дебеш керек. Бул дининде тайкы, бунун артында намаз окуа, бул андай мындай дебеш керек. Вала ярми бил куфр. Бирөөдү кафир деп айтпа. Бүгүн өтө жеңил болуп калды, кебилер. Айты кафир. Паланчы кафир деп берди. Bir musulman экинчи musulmanды дининде тайкы, анын иманы жок кафир деп айтпагын. Illa irtaddat alayhi illam yakun sahibi kazal. Sen айткан адам ошондой болбосо, айткан сөзүң өзүңө келет дейт. Sen aytkan adam kafir bolbosa, sen aytkan adam dinide tayk bolbosa, al söz özüňe kelet eken. Bul Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytadi. Anam bugün öte jеңил болуп калды, кебирлер келеле. Al palança, al kafir. Урматтуу мусулман бирөөдү kafir деш жеңил нерсе эмес. Имам Шафи менен Ахмад ибн Хамбалдын арасында да улуу замандагы улуу имамдардын арасында тартышып болду. Кебирлер айтат, намаз окуган kafir десе, иманга эмне менен кирет дейт. Эмне менен киребиз? La ilahe illallah Muhammed Rasul. Allah aytat ko deydi. Antip emne kafir deysin deydi. Ошондуктан бүгүн ооба күнөөкөр, Аллахтын фарз кылган нерсесин алкарбай, ал күнөөкөр менде деп айткан. Сага ким укук берди? Өзүңчө сен кыйын жакшы мусулман болуп, башканы кафир деп, башканы фасык деп, башканы андай акың жок. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Бул сөзүмдү айтып, өзүмдүн кемчилигиме, жамааттын кемчилигине жаратканга жалбарып истигфар айтып тобо кыламын. Тобонун истигфардын кабыл боло турган кезинде жериндесигер, Аллахтын үйүнө келдиңер, тизе бүткөр, жаратканга жалбарып тобо кылгыла, истигфар айткыла. Alhamdulillahi rabbil alamin wa ashhadu an la ilaha illallah waliyus salihin wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa azimana wa habibana Muhammadan rasulullah adda al-amanata wa ballagha ar-risalata wa nasaha al-umma. Allah'ın жараткан Аллах Таала мактоолор пайгамбарга дуа саламдардан кийин урматтуу мусулман бир тууган пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам аялдарга келип мындай деди. Ошол замандагы аялдар бүгүн эркектерге да өтө тиешелүү хадис болуп калды бул. Имам Бухари, Имам Муслим риваят кылган эки сахих китепте Аби Саид ал-Худри деген сахаба айтат: "Кала Расулуллах пайгамбарымда: "Я ма'шаран ниса, эй аялдар тобу, о аялдардын жамааты, тасаддақна, садақа кылгыла, кайрымдуулук кылгыла. Фа инни уриту кунна аксару ахлан нар, дозокто түшкөндөрдүн көбү силер болот экенсиңер. Мен көрдүм, дозоктогу көпчүлүк аялдар экен" dedi. Факулна аялдар: "Ва бима я Расулаллах? Не үчүн дозокто аялдар көп болот?" dedi. Кала: "Туксирна лан." Силер көп каргыш айтасыңар. Бирөөгө көп акарат айтасыңар. Ва такфурнал ашира.
жана жашоодо нанкөр болосуңар. Eri ayalga 100 жыл жакшылык кылып, bir жаманлык кылса, сенен bir жакшылык көрбөдүм дейт экен да. 50 жыл жакшылык кылып, bir жаманлык койсоң, шунча жашап сенен bir жакшылыгыңды көрбөдүм деп чыгат. Нанкөр болгон үчүн жана көп каргыш айткан үчүн. Бул аялдарга эле тиешелүү эмес. Эгер аялга окшоп сен да көп ушак айтсаң, нанкөр боло турган болсоң, дозоктогу аялдардын катарында болуп каласың дейт. Урматтуу мусулман бир тууганым, сөзүмдүн акырында иман исламга кызмат кылуу, пайгамбарыбыз айтат: "Баллигу анни валау ая." Менден bir аят болсо да жеткизгиле дейт. Bir сөз болсо да жеткиз. Иманга, исламга чакыруу ар бирибиздин мойнубуздагы фарзыбыз. Bir гана жамаат таблиг, же даватчынын башкасынын, же имамдын, же казынын, же муфтинин милдети эмес. Ар бир мусулмандын перзенти болгондон кийин, каның мусулмандын каны болсо, Раббим Аллах, пайгамбарым Мухаммад, диним ислам десең, иманга, исламга кызмат кылуу сенин милдетиң. Пайгамбардын bir сөзүн болсо да жет. Билгениңде айлана чөйрөңө, кудуретиң жеткен жерге жеткизесиң. Голландияда, Амстердам шаарында имам айтат. Тарик илал жанна 5 жолу деген китеп дейт. Не деген китеп экен? 5 жолу деген китеп дейт. Кичинекей китепче, брошюрка. Ар жума намаздан чыкканда 11 жашта балам дейт, көчөлөрдө жүрүп алып таркатабыз дейт. Бүгүн Иеговалар же башка же баптисттер башкалар таркаткан сыяктуу мусулмандар уктап жатат. Мусулмандар окутпаш керек, окутай бергиле. Имам Амстердамда, бул мусулман мамлекет эмес, Европада. Балам экөөбүз чыгып алып дейт. Тарик илал жанна 5 жолу деген китеп таркатабыз дейт. Маалымат. Колунан кармап кааласаң каалабасаң иманга келесиң, келим айт деген сөз жок. Китеп таркатабыз дейт. Bir күн биздин ушундай сууктай Амстердам өтө суук болуп калды, жума намаздан кийин чыгып, үшүгөндүктөн чыдабай балам айттым дейт, бул жума кылбайбыз, кой балам, жүр кеттик дейт. Балам калың кийинип отуруп, ата мага уруксат берсең мен өзүм биреме кылып. Жок балам, жүр кет. Ооруп каласың. Жок ата, уруксат берчи. Мен жүрөгүм эме болуп жатат, мен таркатам дейт. А болуптур балам деп, балама азыраак китеп бердим дейт. Тезирээк үйгө келсин, үшүп калбасын. Амстердамдын ар бир көчөлөрүнө кирип китеп таркаткандан кийин акырында bir колунда bir китеп калыптыр. Суукта көчөдө эч ким жок, кимге берерин билбейт. Эмнегедир дейт жүрөгү, bir үйдү тартып келип, үйдүн звонуна басам дейт. Эч ким чыкпайт. Кайра звонок басат, эч ким чыкпайт. Кайра звонок басат, эшиктин алдынан кетпейт. Кетейин десе жүрөк тартпайт, кеткиси келбейт. Şu akırkı 5 yolunu biröөгө берейин да анан кетейин дейт. Bir 10-15 мүнөт өткөндөн кийин карыган 5-6 ай мурда күйөөсүн жоготкон голландиялык аял чыгат. Эшикти ачсам дейт, периштедей болгон, жылмайган наристе, көздөрү ушундай нурдуу, жылмайып, апа, Аллах сизди сүйөт экен. Аллах сени сүйгөн үчүн мына акыркы 5 жолу китеп сага экен. Белегини берип, Аллах сизди сүйөт. Ушу Аллахнын китеби сүйгөн үчүн мени сизге жөнөттү. Сүйүктүү Аллах сизди сүйгөн үчүн берди. Аллага барыш үчүн 5 жолун бир окуп коюң деп колго берип кетти. Окуя мындай. Шуну мен аңгеме бүттү, китепти берип бүттү. Кийинки жума ушундай жума намазы окуп бүткөндө, хутба бүткөндөн кийин суроолор барбы десек, артында жамааттын арасында bir карыган аял туруп, мен bir жума мурда үйүмдүн чердагына чыгып, 4 ай мурда күйөөмдүн каза болгондон кийин эч кимим жок, жашоодон тоюп, байлыгы да башкасы да керек эмес. Мен да күйөөмдүн артынан кетсем деп, асырууга даярдандым, жипти бастым, мойнума салдым. Кокустан эшик зыңгырады. Кетсин дедим. Ким мага келмек? Мен кимге керекмин? Жашоодон тойдум. Кетип калсын дедим. Андан асылайын дедим. Кайра звонок, кайра болот. Акыры 15 мүнөт күттүм, кетпеди. Кайра баскандан айлам жок, түштүм. Бул ким экен мага мынча? Мен бирөөгө керек экенмин дедим. Эшикти ачсам, жүзү ушундай нурдуу, күлгөн периште сыяктуу. Аллах сизди сүйөт апа деп китебин берип кеттим. О китеп. Bir cumadan beri şu kitapta okudum. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. İmanga geldim. 5 yolun taptım. Bul cuma namazına geldim. O şu bala kayda.
имамдың баласы. Урматтуу мусулмандар, кээде сенин бир жылмайып динибиздин улуулугун караң. Улуу дин табассумука ливажи ахика садака. Бир мусулмандын жүзүнө жылмайып күлгөндө садака дейт, зекет бергендей дейт. Кандай бул улуу дин, а? Неге ушундай улуу динде биз ар бирибиз үлгү боло албайбыз? Көчөгө чыккан кезде машина айдаганыңда бир пешеходду жөө бараткан адамды өткөзүп коюуда. Машина айдаган маданияты да, урматтуу мусулман бир тууган. Унада бара жатканда өткөндө айттым. Сенин машина айдаганың ким экениңдин адресиңди айтып турат. Кегиле мечитке келген инсандар жолду тоспойлу. Адептүү, ахлактуу бололу, кичипейил бололу. Мусулмандардын бир туугандардын жүзүнө жылмайып карайлы. Бирөөдү акарат кылбайлы. Көчөгө таштанды таштабайлы, какырбайлы, түкүрбөйлү. Бул мекен биздики. 80% мусулманбыз деп көкүрөбүздө урабыз. Мусулманчылык ушул мечитке келип, сажда кылып, рүкү кылып чыгып кетиш менен түгөнбөйт. Ислам жашоодун бардык тармагын өз ичине камтыйт, урматтуу мусулман бир тууган. Жуманы келип кыйратып койдум демегин. Кээ бирлерибиз 34 намазды каза кылып, бир жумага келип анан кыйынмын деп чыгасың. Ислам дини урматтуу мусулман бир тууган. Ат-тухру шатрул иман. Тазалык имандын бир бөлүгү дейт. Моундай кар жааган кезде, муз тонгон кезде өзүң өткөндө айттым. Нан жеген жерге, суу ичкен жерге түкүрбө. Обменкаң барбы, дүкөнүң бар, алдыны карын тазалап койбойсуңбу? Музду тазалап алып койбойсуңбу? Таштандыңды алысыраак алып барбайсыңбы? Кегеле биз үлгү бололу, урматтуу мусулман бир тууган. Биз ар бирибиз жүрүш турушубуз менен исламды реклама кылуучубуз. Базарга барган алмасын, башкасын жалтыратып адамдарга тартуулайт. Клиентти тартыш үчүн. Эң товарын жакшы жагын көрсөтөт. Биздин динибиз бул, биздин эң улуу баалуу нерсебиз. Эмне үчүн ушундай улуу таза динди башкаларга жакшы көрсөтө албайбыз? Биз ролду жакшы ойной албай жатабыз. Ислам менен жашай албаган үчүн адамдар исламды акарат кылып жатат. Мусулмандарды сөмөй менен көрсөтүп шылдың кылып жатат. Урматтуу мусулман бир тууганым, мен сөз ээсин табат деп айтам. Эгер сөзүмдү каттуу айткан болсом, силерден Алладан кечирим сурайм. Амин. Аллахумма гфир лана зунубана ва каффир анна сайyi'atina ва таваффана мa'ал абrar. Allahumma a'inna ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatik bi rahmatika ya arhamar rahimin.